буга чейин мынчалык күчтүү атаандаш менен деген көрсөтүп келет. Албетте бул түшүнүк. Эки команданын курамы менен таанышып өтөйүн. 13-катар санда Орусия курама жер менен узатылган сокку, дарбазачыда дагы бир аз суроолор бар. Туура позицияна эскелдер арасындагы курама команданын башкылаштыруучусу. Чабуучуга чейин пас анчейин жетпей жатат. Бул жерде азыр эрежени бузган чабуулда Орусия командасы жана позиция туура эмес кармап калган кезде дароо мындай жагдайды пайдаланып кетишүүдө. Мына чабуулда боштук бар болчу, топту токтотпостон дароо өнөктөшүнө Боронбекова топту жоготуп алды жана чыгарып берүү бар, сокку, гол. Эсеп сандары 4-0 айланды. Дарбазачы ишке ашырган турат. Жер менен пас Айпанчанын ичинде коргоочуларыбыз ойноду. Өзү соккуну узатат жана бурчтан чыгарып берүү. Алыска бурчтукка Дурандина. Кымбат Өмүрбекованын пасы. Жана чабуулда мыкты дарбазачыны жазгырып өттү бул жерден. Чыгарып берүү бар бул жерде. Кыргызстан жана Орусия командасы чабуулда. Өнөктөшүнө мыкты таризде калтырды жана Акылай Садыкова команда. Садыковадан кезектеги сейф, ылдамыраак Кымбат Өмүрбекова. Топ жоготуу жана бош калган дарбазага гол жаралды. 10-катар сандагы Кымбат Өмүрбековадан оңой эле топту тартып алышты дагы. Жыйынтыгында 6-чы гол. Энова руке. Чабуулда жана София Синцова мыкты таризде. Садыкова чабуулга аралашты. Алыстан сокку узатып көрдү жана чыгарып берүү бар жана бул жерде 8-чи гол. Калсын ышкырыгы жаңырды. Узатылган сокку жана Дилназ сейф. Да, Медина Рыспекова чабуулга аралашты. Тартып алды бул жерде өнөктөшү бар. Туралиева бош калган дарбаза. Кенжебүбү топ менен сол жол менен пас калтырса болот Рыспековага. Сокку кезек. Кенжебүбүдөн сокку жана алыстан сокку бар бул жерде. Эсеп сандары 10-0. Мишбек кызы Дилназ жана бул жерден дагы сейф жарандасы чабуулда. Айпанчага оңой эле жетип башты дагы сокку жана гол. Кезектеги чабуул жана оңой эле отурат. Кыргызстан Орусия 2-чи беттеш 0.